Мына достор, бүгін Аманбаев айылында Бараков Сейітқазының жарқын елесіне арналған ушу арашан койлордун көргөзмөсү өтүп атат. Кочкор, койлор айтор. Мына баш байге 2 машина экен, көрүп атканыңыздар эле. Айтор бүгүнкү күн ийгиликтүү өтсүн. Мыктылар жеңсин дейли. Ушул жердеги бүгүнкү иш-чарадан тартылган видеолорду сиздер менен бөлүшөйүн деп атам. Şattanam kelbetine baladayım. Kırgızım kırgız şeri Kırgızistan. Yanıma darı arça karagayın. Men senin bayramına bölüngümün. Özünden ağargamın kögörgümün. Senin kulunum Kırgızistan. Ben senin vanıçına, ben senin vanıçına, ben senin vanıçına örülgönmün. Yaşasam can terme terörlarındı. Tutkanday bolom men buladındı. Kırgızın kırgız şeri Kırgızistan. Omuzun andırat kovum Чүйдөн нарындан келген жалпы конокторубузга таластан ысык салам деп бир кол чаап коюңуздар, урматтуу меймандар. Мен эми төргө уруксат кечебизди ачып берип коюу үчүн Аманбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Умарбеков Бакыт агабызды, Аманбаев айылынын спикери Улан Нуралиев агабызды келиңиздер бул жака чакырайын. Жогорку кеңештин депутаты Марат Молдоновичти, Айтматов райондук администрациясынын аппарат жетекчиси Мирбек Сатыбалдиевич келиңиздер, уруксат болсо. Агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Тимур Музаманбетов агаларыбызды төрүбүзгө чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү көргөзмөнүн катышуучулары, урматтуу коноктор. Бүгүн Бараков Сейитказы атабыздын жаркын элесине арналган Арашан пародасындагы кой кочкорлордун көргөзмөсүнө келген коноктор жана кыргыз айыл чарбасынын мал тармагын өнүктүрүүгө кошкон инсандар, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул сиздер кылып аткан иш-чара кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин малдардын, кой кочкорлордун асылдуулугун өнүктүрүүгө чоң салым кошуп атасыздар. Баардыгыңыздарга ийгилик, бар болуңуздар, ишиңиздерди дайыма ийгилик коштоп жүрсүн. Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Марат Молдоновичте. Рахмат, урматтуу Аманбаев айылынын тургундары жана жети доондан келген урматтуу биздин конокторубуз, баарыңыздар ушу биздин Айкөл Манас атам жерлеген касиеттүү Талас жергесине куш келипсиңер демекчимин. Сиздер менен жүз көрүшүп турганга ушул айылында өтө кубанычтабыз. Урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн биздин айылда жакшы бир саамалык болуп турат. Секен, биз Секен деп койчу, Секен инимдин бүгүн жаркын элесине арналган ушу Арашан пародасынын көргөзмөсү болуп атыптыр. Бул аябай жакшы жышан. Мен ойлойм, ушул Секен достору отурат, экс Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, алда Марс, ушулардын баары ушу Арашан пародасы менен заниматься этип азыр бүт Кыргызстанга булар да таратканга салымдарын салышып атат да. Мен ойлойм, бул айыл чарба тармагында эң жакшы жышан, ушундай семинарлар, ушундай көргөзмөлөр мамлекетибизде көп болуп турса, ушуга келип көрүп, колу жеткендердин баары ушундай жакшы малдардан алып, биздин Кыргызстанда ушул асыл тукум Арашан пародасында койлор көбөйүп кетсе, мен ойлойм бул жакшы. Сырткы рыноктардан да келишип, мына өзбек туугандарыбыз, казак туугандарыбыз мен угуп атам, 200-300 миң долларга чейин келип кочкорлорду бизден алып кетип атат. Ал анда алардын ушундай кымбат алып кеткени биздин Кыргызстанга, ошонун ичинде эле Таластын экономикасында, эгерде айылда ошондой Арашан жакшы мыкты кочкорлор болсо, айылдын экономикасына жакшы салымдар салынат деп ойлойм. Дайыма бар болоюк, мамлекетибиз өнүгүп келатат, дагы өнүгө берсин. Ошонун ичинде Арашан пародасында токтобой Кыргызстандын
кайсы булуң бурчунда болбосун ушу арашан койлор өркүндөп өсө берсин демекчимин. Секен инимдин жаткан жери жайлуу, топурагы торко, жаны жанаттан иманы саламат болуп, бүгүн бу да бир оодарлуу болду болуш керек. Кудай ушундай жамандан сактасын, ар дайым жакшылыктар да ушу биздин айылда. Мен ойлойм, бул Секендин жаркын элесине арналган ушу арашан көргөзмөсү ушу достору дайыма колго алып туруп, колдон келсе жылына бир өткүзүп турса, бул аябай жакшы болот. Бар болоюк, бирге болоюк, мамлекетибизде тынчтык болсун, ар дайым ушундай жакшылык, ийгиликтерде жүз көрүшүп тура берейик. Рахмат көңүл бурганыңыздарга, баарыңыздарга. Администрациясынын аппарат жетекчиси Бирбек Сатыбал дейбизди. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү асыл тукум арашан коюнун көргөзмөсүнө келген коноктор, сырттан келген коноктор жана ушул районубуздун, облусубуздун коноктору куш келипсиздер демекчимин. Мына районубузда, анын ичинде Айтматов районунда абдан бир жакшы иш-чара болуп атат. Ушул иш-чара менен бардык ушул көргөзмөгө келген жарандардын баарын куттуктап кетмекчимин. Биринчиден ушул нерсени уюштуруп аткан уюштуруучуларга ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мына жеринде ушул Аманбаев айылында, ушул айылда жана айтылып кеткендей койдун ушу арашан коюнун баштапкы башталышы башталган жерде өткүзүп аткан бул чоң жетишкендик да. Бул эмнеден кабар берет? Бул ушул койдун дагы мындан дагы көбүрөөк жайылышына себеп болот. Себеби дегенде айыл эли келип өзү ушул жерден чыкканына күбө болуп отурат да. Анан Секен акебиз боюнча айта турган болсок, Секен акебиз мындан 10 жыл мурун мен өзүм дагы ушул Секен акеден келип кой алып кеттим эле. Ошол коюнду улантып, кийин колдон колго өтүп, мына кече эле акыркы козусу мына $12,000 сатылды да. Бул неден кабар берет? Бул деген ушул Секен акем ушул нерсеге салымын кылып канча жыл эмгек кылган экен да. Мен ошо алып атканда айтты эле, ой, силер акчаңар бар, келип эле дайынды сатып алып кетесиңер. Бул нерсени чыгарыш үчүн биз баягы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, түштүктөн канча кой алып келип, улам аргындаштырып, багып отуруп, ушундай порода чыгардык депчи. Анан бул нерсеге мындай көп эмгек, мээнет кетти депчи. Анан буйруса мына ошонун жыйынтыгы азыр чыгып атат. Мына сандан сапатка өтүп аткан мезгил азыр элибиздин баардыгы ушул келечек ушул тармакта ушул койдун породасында экенине түшүнүп калды. Буйруса бул жана Марат Молдонович айткандай экономикабызга дагы аябай чоң салымын кошот. Мына чет өлкөгө чейин канча миң долларларга сатылып атат. Бул тармакта ушул эмгек кылып аткан, багып аткан фермерлерге ыраазычылык айтам да. Себеби дегенде мындай эч кандай колдоосу жок эле, өздөрүнүн кызыгуусу менен мындай ушундай бир мал чарбачылык тармагында бир жогорку жакка чыгарып келатат да. Бул дагы болсо бул чоң жетишкендик. Мисалы ошол эле жана ангус породасында уйду айта турган болсок, мына дүйнөнү бүт эт багыты менен каптап, камсыздап келатат да. Бул порода дагы мен ойлойм келечекте ушул бир эле Кыргыз мамлекетинде эмес, бүтүндөй дүйнөгө чыгат депчи. Азыркы учурда породасы менен гана баркталып келсе, бир канча бир 30-40 жыл өтөбү, андан аркы убакыт өтөбү, андан кийин бул эт багыты менен дүйнөнү багындырат деп ишенип кетем. Ошондуктан ушул тармакта кимде ким салымын кошуп, ушул арашан коюнун элибизге жайылышына салым кошуп келаткан инсандарга дагы бир рет таазим этем. Байрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү уш көргөзмөнүн күбөлөрү. Мен болсо бул арашан породасы 2020 жылы мамлекет тарабынан порода катталганда, анан кийин болсо өткөн жылы 2023 жылы асыл тукум статус берүү боюнча дагы катталып, анан кийин биздин ушу Айтматов районунда республика боюнча бирден бир болуп, биринчилерден болуп өткөн жылы 8 ноябрь күнү ушу Талас Арашан асыл тукум чарбасы эң биринчи болуп республикада асыл тукум статусун алган чарбада. Ошо менен да биз сыймыктан алабыз. Анан кийин болсо буга чейин кыргыз селекционерлери 4 порода чыгартып да. Азыркы ошо 5-чи болуп ушу Арашан породасы катталды. Ошо 5 породанын ичиндеги эң востребованный порода деп айтылат элек да. Анткени бул болсо эт багынан жакшы көрсөтүктөрдү берип келип атат да. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай породаны ушу мамлекеттин немеси менен салымыбыз жок болсо да сиздер өзүңүздөр салымыңыздарды кошуп ушундай породаны
чыгарганыңыздарга. Ошо элдик селекцияда бунун порода автору салты. Жана ошондой эле атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дейт. Дал ушул биздин Бараков Сейитказы атабыз менен бирге жүргөн достору, бул жака Жолумбетов Марс агабызды, жогорку кеңешинин экс депутаты Бокоев Кенжебек агабызды чакырайын, келиңиздер. Жалпы жана басмай атабыздын момундай аксакал агалары бар, бир туугандары бар, момундай тең туш достору бар, бир кол чаап коюңуздар. Келиңиздер. Assalamu alaikum көпчүлүк. Бүгүнкү чогулган майрамыңар кут болсун. Ушу жакшылыкты издеп, жакшылыкты кууп, бүгүн Секендин жөнүнө аталып аткан жумушту баштап аткан экениңер, ошо Кудай куттуу кылсын. Секен деген айылдын бир айырлуу жигит эле. Баш көтөргөн бооркер жигит эле. Мунун колунан келбеген иш жок эле да, жок эле. Муну айта берсе, мен кыскартып айтайын, айта берсе көп, абдан көп. Бул ушу сүйүнгөн бала, элге сүйкүмдүү бала, элдин Кудай бешенесине берген бала, туугандар. Эми ар кимдин баласы Секендей болсо экен деп тилейм мен. Ушу отурган элдин, калайык калктын, жумурай журттун Секендин бир бооркерлигин айтайлы. Айылда bir жакшылык болсо Секен, ой бордоку керек эле дейт. Канчау дейт. Канчау, канча десе, үчөө десе үчөөнү алып бере берет. Теңгеси жок, машинеси жок, бүт Секен көтөрөт да. Шундай баланын бирөө эле айланайындар десе. Экинчиден муногу айыл өкмөт ким шайланат? Секен жактагы айыл өкмөт шайланат. Айыл өкмөттө ким шайланат? Муногу депутатка, Верховный Советке. Секендин командасы шайланат. Мына ушундай үлгүлүү бала эле да, мына кыскартып айтыш керек. Эми ошонун кочкору жөнүнөн айтып атасыңар. Эң биринчи айдан тапты кочкорду, койлорду алып келди. Анан ошол убакта ой кочкор 100 000 десек таң калдык. Секен 100 000ге кочкор алып келди. Мына ушундай адам эле. Экинчиден, мына элден аталып атканда элдин аты 100 000 болду. Ой бул 200 000 калды да. Элдин аты 200 000 болсо, бул 500 000 калды. Мына ушундай бала эле, эмгектүү бала эле да, эмгектүү бала. Мунун эми айта берсе жумушаудан көп. Анан акча сурап калып калышат эй. Un çıkpay ele, %'siz berет ey, me aynanay, me деп эле. Mine жумуштун бәрін ушундай аткаратта. Мунун жакшылыгы эми эл арасында жаркылдап, мына жазкы көктөй болуп, жазкы гүлдөй болуп, жадырап, жайнап, şu ар бир түндүктө ушунун жакшылыгы болсун балдар. Туугандар. Алекем, бир туугандар, айылдаштар, 7 туугандан келген коноктор. Мына бүгүн Сейитказынын элесин аралган көргөзмө Кудай буйрса ийгиликтүү жакшы өтсүн. Ана мен бир туугандардын атынан ыраазычылык билдиргим келет. Ушул уюштуруучуларга ар дайым ишиңерди ийгилик колдосун, бар болула ушу Сейитказынымды эстеп, ушул пародага салым салды эле убагында. Ошо эстегениңерге туугандардын атынан чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу агайын туугандар. Мен атым Каныбек, Секен, мен бир тууган кайным болот. Өзүм Көлдөн келдим. Мен ушул жака жол тартып келатканда ошо Кыргызда бир кеп бар эмеспи? Эр азамат бул жашоодон өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет деп. Мен ошого кубанып, күбө болуп келатканыма абдан сыймыктанып, жолдо ага туугандар бар, эл бар, ошолорго айтып, азыр дагы айтып түгөтө албай атам. Биз бул дүйнөгө бир келип,
Şu bir kara kursaktın aynan ele ötüp ketiş emez. Bir artta bir iz kaldırış gerek eken degen manini berip turat bu. Buna atım çıksın, je bolboso şu biröөнө görünöйүн деп эмес. Şu мээнети менен ушул мына сиздер күбө болуп отурган иштердин башатын баштап коюптур. Же болбосо менимче ушу биздики агрардык мамлекет болгондон кийин мамлекет колго алса болот эле. Атайын бир системный кылып каражат бөлдүрүп, жок, мен ушу элге ошонун ичинде кайнимдин арбак ыраазы болсун Секендин, жаткан жери жайлуу болсун өтө ыраазымын. Ушундай жигиттерге эл, кыргыз эли суу сап турат, дагы эле чыга берсин. Эл бар, элдин ичинде Секенден күчтүү балдар чыксын. Ошондо биздин мамлекет өнүгөт. Мына эмне деген жылдан жылга менин угушум боюнча ушул күч алып келатат ушундай выставкага. Элибиз ушуну менен көтөрүлөт. Ошонун арасында ушуларды колдоочулардан болгон айним арбак ыраазы болсун. Айта турган сөз көп. Жөн гана ушу уюштуруучуларга ушуларды алып кетип ушуну көтөрөлү деп аткан бир туугандарына уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Урматтуу туугандар, мына бүгүн эми айылда той болуп атат, Таласта той болуп атат. Айыл чарбанын тою. Мынаки дүйнө жүзүн карасак, жылкы тукумунан ала турган болсок, баарыбыз билген арабтар сыймыктанган араб породасындагы аттар бар, күлүктөрү. Түркмөндөрдү алсак, Ахал Текин породасы бар, сыймыктанган. Элдик селекция менен чыккан. Азыркы күнгө чейин улуттун сыймыгы болуп атыр. Мына биз бүгүн Арашан породасы жаңы катталган, мына 2018 жылы катталды. Ушул асыл тукум кой породасынын бүгүн майрамын өткөрүп атабыз. Мен ойлойм, келечекте Арашан асыл тукум кой породасы Кыргызстан кой чарбасындагы улуттук бренд, бир белги, биздин сыймык болуп калат деген ойдо ушуна деп күчөтүп аракеттерди кылып келатабыз да. Мына бүгүн ушул биз райондук көргөзмөнү атайын уюштуруп атат. Мынакей биздин айылдагы жигиттерибиз бардыгына мен рахмат айтат элем ушул уюштуруучу балдарга өткөрүп атканына. Анан кийин эң негизгиси мынакей Секен досубуздун атынан ушул көргөзмө өткөрүлүп атканы. Ушул породаны республика боюнча түптөлүп атканда 1970-80 жылдардан бери элдик селекция жүрүп атса, ушул Талас областындагы Арашан асыл тукум мындай катталганга чейинки асыл тукум иштерин, селекция иштерин биринчилерден болуп ушу Секен досубуз баштады эле. Мына азыр биздин аксакалыбыз ашкеде айтып кетти, алыстан алып келип кыдырып мындай жатында тегерек коңшу мамлекеттерден бери эң мыкты деген алдыңкы кочкорлорду алып келип аргындаштырып отуруп, мен ойлойм, Таластагы биздин Арашандын ячейкасы ушул жерден башталган. Секен досубуздун буга салымы өтө чоң. 2018 жылы мынакей каттоодон өтүп, былтыркы жылы 23-жылы мамлекеттик кыргыз патенттен патент берилди. Мына ушул катталды, мынакей деп туруп уже патент бар. Бүгүнкү күндө каттоо иштеринин бардыгы аягына чыккан. Эл аралык таанууга жетиштик. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү майрам уже катталган породанын майрамы. Анан кийин эми мына Секен досубуз жөнүндө айта турган болсок, эң туура айтып кетти. Өмүрүң өтүп кеткен соң эл эмгектен эскерсин деген бул өтө ыйык сөз, бүгүнкүгө туура келген төп сөз да. Анткени мынакей Секен досубуз ушунча эмгек жасаган. Бир эле кой чарбасы эмес. Улактын күлүк аттарын, Улактын федерациясынын президенти болуп туруп канча деген чыгым сарптап, каражатынан спонсор болуп жүрүп, биздин Улак командасын республикага чейин алып барып дүңгүрөтүп салым жасап жүрдү. Бул оңой эмес. Айыл чарбада, айылда команданы көтөрүп жүрүш. Андан тышкары мынакей мен өзүм кийин уже депутатка барганда мынакей биздин айыл чарба министрлигинин ардак грамотасын тапшырдык. Андан кийин айыл чарбанын отличниги деген намын тапшырдык Секен досубузга. Мен ойлойм, чыныгы айыл чарбанын отличниги, мыктысы бул биздин Бараков Сейитказы досубуз. Мына бүгүн эми өтүп атат. Ошон үчүн биз да келип досубуздун атынан өтүп аткан выставкага да куру келбестен куттуктап, ушул майрамды өткөрүп, андан тышкары мынакей өзүбүздүн да белегибизди сайып, мына бул жерде көрүп атасыңар, уюштуруучу биздин балдардын атынан мынакей машиналар сайылып атат. Эң жогорку деңгээлдеги пристер сайылып атат. Ошон үчүн бүгүнкү майрам жакшы өтсүн.
баарыбыз эң мыкты деген кочкорлорду, койлорду, козуларды көрүп туруп рахат алайлы. Бар болгула. Коноктор, мен эмне деп айткым келет? Могу именно Кара Бура жааматы ушундай той деп койсом болот, той өткөрүп атат Арашан пародасынын. Анан ушул Кара Бура жааматын колдоп, мына Жети Дубандан келген конокторго кочколорун алып келип, койлорун алып келип, ушул бүгүнкү көргөзмөгө Секен Доостун атынан болуп аткан көргөзмөгө катышып, алып келген конокторго чоң рахмат. Не дейм? Анашеке айткандай, Секен Доосум жөнүндө айтып берсек, эртеден кечке чейин айта турган сөздөр көп досубуз үчүн. Ар дайым Секен Доосубуздун элеси биз менен. Не дейм? Бүгүнкү көргөзмөңөр жакшы өтсүн. Анан биздин коомдун атынан биздин белектер бар эле, ушул бүгүнкү көргөзмөнү өткөрүп аткан жигиттерге анча-мынча белектерибиз бар. Ошолорду тапшырып койгонго ушул моменттен байланып тапшырып коет. Уруксат этсеңиз. Төш белектери менен кабыл алып коюңуздар мынакей. Кол чаап коелу. Иманкулов Канат Абдужаппарович келип коюңуз, Канат аке. Ошондой эле ардак грамота менен Раманкулов Нурлан Дунганбаевич. Ошондой эле ардак грамота менен Изаев Эмил Акылбекович. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, бүгүнкү ярмарканын катышуучулары. Бул кой багуу пайгамбарлардан келе жаткан улуу көч мурасы экен. Бул Алла Таалага жаккандыктан о дүйнөгө акебиз рахматы кошулуп калса дагы Алла Тааланын өзүнүн алдында даражасын эл журтуна ушинтип билгизип койду. Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Акем Секен акем атанын гана уулу эмес, алатоо уулу болчу эле. Эненин гана уулу эмес, элдин уулу болчу эле. Уруунун гана уулу эмес, улуттун уулу болчу эле. Раматлык Секен акем өзүнөн кийинки муундарга үлгү болгон агалардын бири эле. Агасын көрүп инеси өсөт демекчи, кийинки жаш муундар ошо улуу көчтү улап бараткан бул чарбачылыкка өтө чоң салым кошкон инсандарыбызда көбөйө берсин. Манас эпосунда жараткан Алла Таалам ушундайча баяндап берет экен. Туудурду деген ата жок, турпатында ката жок. Тууду деген эне жок, туш келишер неме жок. Өзгө тууган урук жок, өзүнөн бөлөк улук жок. Жараткан Алла Таалам ушу ярмарканын катышуучуларына бардыгына ийгилик берген болсун. Сөзүмдүн соңунда ушу ярмаркада айтылган дуалар, берилген баталардын баары кабыл болгон болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жана ошондой эле ушу ярмарканын уюштуруучуларына биздин бир туугандарыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Мыкты деген биздин жигиттерибизге Арашан коомунун, Кыргыз Республикасы боюнча Арашан коому бар, койчулардын ошонун атынан сыйлыктар тапшырылды. Эми азыр ушунда чыккандан кийин мынакей Марс дозу менен дагы Батыр дозун үчөөбүз достордун атынан бүгүнкү көргөзмөгө 100 000 сом байге саябыз. Аябай ысып, ага карабай иштеп атабыз. Кешиңизге ийгилик. Жакшы иштерди чагылдырып берели. Айтматов районунун жакшы жерлерин чагылдырып, иш-чараларын чагылдырып, элге кызмат кылып жүрөр. Ийгилик. Рахмат.
Жаштары кандай булардын? Иә. Жаштар 1 жаш 2 жаш. Жаш 2 жаштар экен достор. Кочкорлор да. Тоқсан төрт жарым. 1,5 жаштағы Тоқту Иеси Визаев Нұрсұлтан кличкасы шоколад. Вес 115 жарым. Бара кенде қараңыздаршы. 1,5 жаштағы қара қыз деген Тоқтулар. Тоқту келатат. Иеси Дүйшеналиев Анарбек. Кейінгісі Гита деген кличкалы Дүйшеналиев Анарбектің Тоқтусы 1,5 жашта. Кличкасы Гита. Вес 109. Иеси Дүйшеналиев Анарбек. Кличкасы Қара қыз. Вес 109 килограмм. Бойы 89. 89 қол жағып қойды. Машалла, мұнеке. Қара қыз атту Тоқтуыз 1,5 жашта. Гита Тоқтуыз келатат. Кейінгісі Тоқтоналиев Тасыбек қара қызды дайындап тұрыңыздар. Дүйшеналиев Анарбектің Гита Тоқтусы вес 117. 94. Талас шарынан келген Гита аттуу Тоқтуыз. Қол жағып қойыңыздар. Тоқтоналиев Тасымбектің Тоқтусы. Кличкасы Қара қыз. Тоқтоналиев Тасымбектің Қара қыз аттуу Тоқтусы. Вес 101,5. Нарындың Жұмғалынан келген Тоқты. 90. Бойы 90. Вес 104,5. Қайсы жақтан келген? Ботерек, қол жағып қойың. Тыныбеков Адил. Даярласын Қалтар. 31 вес 138. Машалла, қол жағып қойыңыздар. 31 вес 138 килограмм. Бойы өлчі бастары ба? 96 ровно.
96. Boyu 96. Sputnik. Sputnik var mı? Al kelgizler. Gerak dayından tursun, Gerakl. Sputnik peki atkan? Konar 2, Akula. Akula. 147. 147. 4 sterlin baydarak milyar dayından dursun andan keyin. 99 yarım. Sarbat Şaripov 90 jarım. Биздин рекордтун бою 90 жарым. Шарипов Мухаммед бар караңыздар чыккандай кылып міне алып келиңиз. 133 каяктыкы? Каяктыкы? Александровка. Метр жарым. 1 метр жарым сантиметр. Так, кийинкиси Зайтын аттуу кочкордун ээси Каймазаров Таалайбек. Зайтундун келатканы %30. Каяктын кочкору? Нарын, Тала. Нармы? Кумар. Талас, Кумарык. Сары мончокты алып келиңиздер. Сары мончок. Азыр ушул 2 жаштагы койлордун көргөзмөсүнөн кийин уюштуруучулар абед келип атат. 2 жаштагы койлордун көргөзмөсү жүрүп жаткан учуру азыркы келип отурган Русалка аттуу койдун ээси мынакей Калматов улам. Камера менен. Так, 28. 128. Видео фиксация oldu. Бар. 2 жаш койлор. Русалка аттуу 2 жашар кой, ээси Калматов улам. Линия насырыкты койсоңдор лоттому. Oldu mu? 94 jarım oldu mu? 94 jarım. Siz boşalıyor bro. Cemil Marles'teki çok. Tigalar. Çüyden alıp edip böyle. Yani atası çüyden geldi. Bunun yenisi. Atası çüyden geldi. Atasında başka biri alıp geldi. Çüyden gelgen atı. Kança oldu mu bağım şu an işte? Küçük ilk yaş oldu. Ekşinden beri istedik. Kişilik gezmeni istedik. Yenisi başka koşkora koyuyla kılganından duşun koyuyor. Bıtır koyunlar. Bunu alıp atıştırdı neyiz? Kodlar orada. Satılao deyiz. Kançadan şu kodları, koyulur var bu neyiz? Satıla turanlar bağlarını ayıp koyuyorsun. Kızırgalından 4 var. Bağları 4 50 binden ha? 45'ten değişken. 4 kara 2. Yok 4 kızıl 2 karası var. Kızıldarı bağa болады okşutlarına. Ayırmazı yok bu. Karalarda жақсы болса. Мынча қошқорлар жүрөт бай. Кара қошқорлар жүрөт ғой жаңа. Бул азыр эми чөттү азыр, э? Така. Бул кош. Бес 7-ті беске кошулбай калды. Ол. Могу қошқорду кайта атабыз достор. Қошқор жакта. Шу қошқор боюнча Акеш 2 жылдан бери багып жүрөт экен. Ака барман айтчы. Сатыла тургандар бар экен үйүндө. Ушулардын балдары дейт. 4 сантиметр қол жағып қойын ана кемізге мұнаке 2 медалды бағындырды бұйырса. Айтулу Удардың есі Талас шары қол жағып қойын Талас шары
жана үчүнчү сыйлыгыбыз экстерьер деп коет. Ошол биздин токтуларыбыздын мүчөсүнө карата, сулуулугуна карата баасын койгон экен калыстарыбыз. Үчүнчү местаны кайрадан эле Дүйшалиев Анарбек кара кыз кол чаап койгон анакебизге. Кийинки сулуулук мүчөсү боюнча экинчи место Нурматов Замир сулуу аттуу токтунун ээси. Кол чаап койгон Нурматов Замирбизге. Бир жарым жаш токтулардын мүчөсү боюнча, сулуулугу боюнча дал ушул сулуу токтубуздун ээси Нурматов Замир. Экинчи место, кол чаап коюңуздар. Кийинки тапшыруу эмебизди 2 жаш койлорго өтөбүз. Вес боюнча 3-чү место. 3-чү местода 123 килограмм Токтоналиев Көкөмерен кою. Көкөмерен коюнун ээси Токтоналиев, кел коюңуз. Көкөмерен коюбуз 123 килограмм. Нарын, кол чаап коюңуздар. Нарын жергесинен келген Токтоналиев мынакей. Теңир Тоо Нарындан келишип мынакей Кудай буйруса жакшы ийгиликтерге жетишип атат. 3-чү орун. 3төн баштап атабыз. Кол чаап коюңуздар Токтоналиев. Нарындыктар үчүн кол чабуулары 7 дубам. Стан ээлеген 124. Дүйшеналиев Анарбек. Анакей кел коюңуз. Мына жердин кубоктун жарымы анакемдике окшойт. Бир кол чаап коюңуздар. Анакей. Анакебиздин эмгеги чындыгында баа жеткиз экен, жакшы белектерди алып атат. Кол чаап коюңуздар. 2 жаш койлор вес боюнча 2-чи орун. Бой боюнча 3-чү местаны алган кайрадан 92 сантиметр Сары Мончок Дүйшалиев атын айтып эле коечу болду. Кол чаап коюңуздар. Анарбек! Анакебизге кол чаап коюңуздар. 4-чү медалды алып атат буйруса. Кут болсун. 2 жаш койлордон бой боюнча 2 Симон кулга беребиздер. Мүчөсү сулуулугу боюнча 2 жаш койлордун ичинен 3-чү орунду багындырган биздин Теңир Тоо Нарын жергесинен келип отурган Токтоналиев болду. Кол чаап коюңуздар мынакей. Токтоналиев байкебиз дагы 3-чү медалды мойнуна илип турган учуру. Бунун бардыгынын аркасында чоң эмгек жатат. Кол чабуулары болсун баракелде. Дал ушул сулуулук боюнча 2-чи местаны ээлеген Калматов Улан Русалка 2-чи местанын ээси. Симон кул кел кайра. Мен арасы тартам. Бир жарым жаш кочкорлордон 3-чү местаны алган биздин Асман аттуу кочкорубуз болду. Бир кол чаап коюңуздар. Асман аттуу кочкорубуз. Кочкордун ээси Токтоналиев Касымбек. Кол чабыңыздар. Веси 150,5 килограмм. Нарын кол чабуулар. 150,5. Бир жарым жаштан. Кол чаап коелу. Кут болсун байке. Мына ушундай ийгиликтерге жете бериңиздер. Мындан да бийиктиктерди Кудай буйруса эмкиде 1-чи местаны алыңыздар. Кол чаап коелу. Нарын жергесине салам. 1 жарым жаш кочкорлордун ичинен 2-чи местаны ээлеген биздин кочкор кличкасы Секрет. Вес салмагы 163,5 килограмм. Ээси Дүйшеналиев Анарбек. Анакей кел коюңуз.
6-ncı medalды алып атат мына киши. Кол чаап коюңуздар. Талас! 1,5 жаш Кошкорлордон 2-нчи место вес боюнча. Boyunun büyüklüğü boyunca 1,5 yaş Koçkorlordun içinden 3-cü местаны ээлеген Sputnik attı Koçkorumuz boldu. Boyunun büyüklüğü 1 metr. Eesi Kayıpbek oğlu Timur. Timur gol çağ koyadı Timur Mırzaga. Bırak. Koçkoru özümen tek gol çağ koyumuzlar say. Evet. Koçkor'dan. Mınaki Koçkor'dan gelip oturan Sputnik Koçkor'dan eesi Kayıpbek oğlu Timur boyunun büyüklüğü boyunca 1 metr gol çağları bolsun. Dalile ушул номинацияда келишкен деп табылган 3-cü местаны алган Фатих аттуу Кочкор болду. Кочкордун ээси Кабылбеков Эрбол. Эрбол келе кой Эрбол. Мына келе атат. Фатих Кочкорубуздун ээси Кабылбеков Эрбол. 3-cü место. Дал эле ушул номинациядан 2-nчи местаны ээлеген Асман аттуу Кочкор, Кочкордун ээси Токтоналиев Тасымбек Нарын. Атат берди, гол чаап коёду. Токтоналиев Тасымбек агабыз. Билектериңиз кут болсун, гол чаабыңыз бар болуңуздар. Эми биз Достор, мынакей бүгүн Бараков Сейитказынын жаркын элесине арналган көргөзмөдө 6 байгени багындырган акебиз жаныбызда турат. Ошо акебиздин оюну кайындап атабыз. Сыйлыктарыңыз кут болсун аке. Негизи эле мындай ыраазычылык катары ошо кандай мээнеттин баары сиздики да ошого бир токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Ушундай да көргөзмө Секен байгебиздин өткөзгөн ушул элесине арналган асыл тукум коомубуздун атайын ушул көргөзмөлөрдү уюштуруп ушул койлорго ушул карамына жамаатына көрүүчү эмесин уюштуруп жүргөн ошол жигиттердин урматына атайын райондук мамлекеттик администрациянын грамотасына сыйлап коюуга уруксат бериңиздер. Райондун айыл чарба тармагына жана асыл тукум мал чарбасынын өнүгүшүнө Кайсы айылдан келдиңиз? Талаш шаарынан келип 6 байгени утуп аткан акебиз. Ишибизге ийгилик, солкобуз мээнетсиздик ошо мээнетиңиз кайтып мына ушул медалдарды алып атасыз. Республикалык деңгээлдеги сыйлыктарды ала бериңиз бuyuruz аке. Кут болсун. Мынакей. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Чарба тармагына жана асыл тукум мал чарбасынын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Арчагул айылынын фермери Касымбеков Канатбек Тойчунович Айтматов райондук администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Райондун айыл чарба тармагына жана асыл тукум мал чарбасынын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Аманбаев айылынын фермери Мырзабеков Нурсамат Эркинбекович Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Жигиттерге кол чаап коюңуздар, ушул нерсени уюштуруушунун башында турган, бизге ушундай шарт түзүп берип аткан ушул акелерибиз болот. Ушундай эле грамота менен Акматалиев Руслан Анарбекович салым кошуп жүргөн Молдасан айылынын фермери Акматалиев Руслан Анарбекович Айтматов райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамотасы менен сыйланат.